Азыр элдер таксиге түшкөндөн коркуп атабыз деп калышты. Анан ошондой эле азыр эле жазууну окуп атабыз. Чыныгы турмуштан алынган кино депчи. Идеясы чын эле чыныгы турмуштан алынганбы? Чындап эле бул элдин арасында айтылып жүргөн окуя экен. Бул окуяны Бектур Уюзбаев деген командабызда бала бар. Ошол жигит былтыр февраль айында келип мага айтып калды. Ушундай окуя болгон экен деп. Биз уккандан кийин мурашки болуп 2-3 күн өзүбүзгө келе албай жүрдүк. Угушубуз боюнча могу Калсордо жакта болгон экен. Азыркы күнгө чейин спойлер кыла берейин, ошо арбак көрүнөт экен да. Кыздын арбагы ушинтип таксисттерге мен өзүм барып лично беседа кылдым, сценарий жазып аткан учурда кеңешип анан. Ким менен кеңештиң? Арбакта менен? Жок. Ошол таксисттер менен. Ошо жеткирген таксисттер менен сүйлөштүм. Ойлоп атпаймын, сен атайын кечинде чыгып алып такси айтат деп тигилерден сурап, эмне болду эле негизи деп сурап коет. Мурасордо конушундагы байке таксовать этип жүрүп, ошентип отургузган экен ал кызды. Отургузуп, кадимкидей эле үйүнө жеткирип. Анан ошол кыз эсинде экенби тиги байке? Ал 2-3 күн жатып калыптыр да ооруп, өзүнө келе албайчы. Ал байке азыр таксовать этет бекен? Жана көзүнө көрүнгөн таксистпи? Жок, көзүнө көрүнгөн кыз. Кыздын арбагы көрсө, ал кызды таксисттер кыйнап өлтүрүшкөн экен. Өлтүрүп токой койготкон экен. Ошол Калсордон ылдый жагында Лесхоз деген айыл бар, кичинекей. Ошол жер аябай кап-караңгы, түнкүсүн 3-4-төрдө көрүнөт экен ал кыздын арбагы ал жерде.